Бирдиктүү терезе ИИМдин мамлекеттик тейлөөлөрдү көрсөтүү борбору. Кыргызстандыктарга мамлекеттик тейлөөнүн сапатын көрсөтүү, ички иштер органынын ишин санариптештирүү үчүн республиканын бардык аймагында бирдиктүү терезе режиминде калктуу тейлөө борборлору жана пункттары ачылган. Бирдиктүү терезе принципи боюнча жарандарды тейлөөнүн жаңы форматы мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү тутумун оптималдаштырууга, жарандарга жеткиликтүү жөнөкөйлөтүүгө, кызмат көрсөтүү убактысын, процедуралардын санын кыскартууга, ошондой эле көрсөтүлгөн кызматтардын сапатын жогорулатууга мүмкүндүк берет. Кошумча ачылган борборлордун жардамы менен алыскы айылдарда жашаган жарандар бир тактама алуу үчүн же облустук борборлорго келип, узун кезекте туруп убара болуунун кажети жок. Бирдиктүү терезе аркылуу жарандарды соттолгон же соттолбогондугун, автотранспорту менен кооптуу жүктөрдү ташууга уруксат берүү тактамаларын, жарандык жана кызматтык куралды, коркунучтуу жарылуучу материалдарды жана пиротехникалык буюмдарды жүгүртүүгө лицензияларды жана уруксаттарды алуу боюнча документтерди берет. Отчеттук мезгилде 2023 жылдын 9 январынан тартып 31 мартына чейин 3858 апасилденген тактама берилген, 105142 соттуулугу бар жоктугу тууралуу тактамалар берилген. Курал-жарак сактоого уруксат алуу үчүн кабыл алынган жана берилген документтер жана Ички иштер министрлиги тарабынан берилген лицензияларды алуу үчүн документтер бардыгы болуп 642 документтердин тизмеси кабыл алынган жана берилген. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын облустарынын алыскы райондорунда жарандарга ыңгайлуу шарт түзүү үчүн тактамаларды берүү боюнча бирдиктүү терезе борборлор Чүй облусунун Жайыл районунда жана Токмок шаарында, Жалал Абад облусунун Ала Бука, Токтогул, Ноокент, Тогуз-Торо, Аксы, Чаткал, Базар Коргон райондорунда жана Каракул, Таш көмүр шаарларында, Ош облусунун Алай, Каракулжа, Ноокат, Өзгөн, Араван райондорунда, Баткен облусунун Кадамжай, Лейлек райондорунда жана Кызыл Кыя, Сүлүктүү шаарларында, Нарын облусунун Кочкор, Актала, Ат башы жана Жумгал райондорунда, Ысык көл облусунун Балыкчы, Ысык көл, Жети-Өгүз, Тоң, Ак суу жана Түп райондорунда, Талас облусунун Кара-Бура, Манас, Бакай-Ата жана Талас райондорунда ачылып, алар өз натыйжалуулугун көрсөтүүдө. Учурда Бишкек шаарында жана аймактарда бирдиктүү терезе принципинин негизинде мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү боюнча 41 борбор жана пункттар иштеп жатат. Бирдиктүү терезе режиминде мамлекеттик кызмат тейлөөлөрдү көрсөткөн борборлордун даректери төмөнкү даректи жайгашкан Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынан бирдиктүү терезе режиминде мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү көрсөткөн борборлор берет. Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын имаратында Бишкек шаары Курманжандатка көчөсү номер 115, байланыш телефону 0312 36 94 17 36 94 18. Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгында Жалал Абад шаарынын Шопоков көчөсү номер 37, байланыш телефону 037 22 7 18 17. Ош облустук ички иштер башкармалыгында Ош шаары Ленин көчөсү номер 199, байланыш телефону 032 22 6 64 20. 2019 жылдын 21 мартында Баткен облусунун ички иштер башкармалыгында Баткен шаары Разаков көчөсү номер 4 ачылган, байланыш телефону 036 22 5 02 28. Нарын облусунун ички иштер башкармалыгында Нарын шаары Ленин көчөсү номер 27, байланыш телефону 035 22 5 70 22. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгында Каракол шаары Кутманалиев көчөсү номер 146, байланыш телефону 039 22 5 62 90. Баткен облустук ички иштер башкармалыгында Баткен шаары Разаков көчөсү номер 4, байланыш телефону 036 22 5 02 28. Талас облустук ички иштер башкармалыгында Талас шаары Турдалиев көчөсү номер 191, байланыш телефону 034 22 5 56 96. Тактамаларды берүү күн сайын саат 16:00 18:00 чейин жүргүзүлүп, дем алыш күндөрү ишемби, жекшемби күндөр экенин эсиңиздерге салабыз. Жооптуу милиция кызматкерлери кезекте турган бардык жарандарга даяр тактамаларды тапшырмайынча жумуш ордунан чыкпайт. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.